Саламатсыздар, урматтуу достор. Сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Мен бүгүн YouTube'дагы бир рецептти текшерип көрүүнү чечтим. Өзүм мурун мындай рецептти жасап көргөн эмесмин. Кекс, торт, борт дегендерди жасап жүргөм, бирок мындай рецептти биринчи жолу жасап көрүп атам. Анда эмесе баштайлы. Кремни, жумуртка, сахар бир аз аралаштырып алабыз. Вулкан деген типа торт болчу бул, бирок мен кичинекей кылып кекстин формасына жасаганды чечтим. Ошондой эле кукурузный крахмал, бир пачка ванилин, 8-10 граммдык пачкалары болот, айырмасы жок, экөөнүкү бирдей эле болот. Ошондой эле сүт, жакшылап аралаштырып алып, жай отко коюп, ичине коюу болуп калганча кайнатабыз. Меники ушинтип кичине эле коюлду. Интернеттеги эмелер аябай көп коюу болуп калган, бирок меники антип коюган жок. Бирок андан кийин бир аз убакыттан кийин кичине коюлана баштады. Эми болсо бисквитин жасай баштайбыз. Жумуртка, 3 жумуртка, какао. Мен точный пропорцияларын описанияга жазганга аракет кылып көрөм. Сахар. Ал жакта грамм менен жазылуу, ошондой эле суюк май. Менде үйдө колдонуучу тараза жок болгондуктан көз болжол менен жасадым. Бирок мен описанияга оригинальный рецепттин эмесин таштайм. Жакшылап аралаштырып алып, ундан кошо беребиз. Унду кошуп туруп, анан бир пачка разрыхлителди кошобуз. Достор, ким менин жеке жашоом кызык болсо, Инстаграмдан кирип көрсөңүздөр болот. Акуля 99 деп англисче таңга менен жазсаңыздар чыгат. Жасап бүткөндөн кийин кекстин формаларына меники силиконовый эмелер, анан беркинде биригип турган формалар да бар. Бирок силиконовый эме жакшы экен форма. Түйүнө бисквитный эмеден основадан куюп алып туруп, ортосуна 2-3 кашык кремден куюп коебуз. Крем устагандан кийин өзү коюланып, сонун болуп калат экен. Баарын куюп алгандан кийин өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап, кексти кандай жасайсыздар, ошондой кылып жасаңыздар. Андан кийин мен үстүнө сахарный пудраны сеп койдум. Көп жактан шоколад себишет, мен шоколадым жок болгондуктан сахарный пудра эле сеп койдум. Көргөнүздөр үчүн рахмат. Каналыма катталыңыздар. Бул рецепт мага жакты, жасайм. Сиздер да жасап көрүп комментарийге калтырыңыздар.